Assalamu алейкум, урматтуу көрөрман. Сиз алдыга койгон максатка жетүү үчүн кыйынчылыктар жаралып жатабы? Аны кантип оңой жол менен жеңүүнү билгиңиз келсе, анда биз менен бирге болуңуз. Каржылык эркиндигине кантип жетесиз? Үй алыш үчүн кантип акча топтойбуз, кантип машина алабыз деп башыбызды катырабыз. Бирок колубузда турган жөнөкөй жол жобоону аткарбай, убакытты өткөрүп жиберебиз. Буга чейинки сандарда акчаны тапканга жараша коротууга токтолгонбуз. Эми алдыда каражат жагынан эркиндикке жетүү үчүн кандай жолдор бар экендигин карайлы. Келечек үчүн кам көрүү деген эмне? Келечек үчүн кам көрүү эмнеге керек? Каржылык сабаттуулук деген бул учурда таап жаткан каражатыңызды туура пайдаланып, ошол тапканыңызга жараша коротуп жашап, анан дагы тапканыңызды жок дегенде 10%-ын чогултуп келечек үчүн кам көрүү дегенди түшүндүрөт. Азыркы мезгилде көпчүлүк адамдар муну жакшы аңдап түшүнө алышпайт. 5 жыл кийинки жашоо үчүн эмнеге азыр кам көрүшүм керек дешет. Бирок келечек үчүн азыр кам көргөнүңдө гана каржылык жактан эркин жашоого жете аласың. Жакшы келечек түзүүнүн финансылык эркиндикке жетүүнүн 3 баскычы бар. Биринчи, каржылык жактан корголгондук. Азыр тапкан каражатка жашап, анын бир бөлүгүн жок дегенде 10%-ын келечек үчүн чогултуп жатасыз дейли. Ал эми тапкан каражатка жашаш үчүн киреше чыгашанын баарын тыйындан бери эсептеп жазуу керек. Азыркы жашоо үчүн эң керектүү нерселерди жазып чыгыңыз. Аны категорияларга бөлүп алып, анан ушунун баарын негизинде тапкан каражатка жашаганга аракет кыласыз. Балким 10% эмес 20% акча ашаттыр. Мисалы, ошол 10%ды банкка депозитке салып жатасыз. Ага банк пайыз төлөп берет. Ушундай жол менен эң алгач топтогон каражатыңыз каржылык жактан корголгондук болот. Мисалы, айына негизги чыгымыңыз 10 000 сом болсо, алган айлыгыңыздын 10-20%-ын топтоп отуруп, алдыдагы 6 айга жете тургандай каражат топтоп алган болосуз. Мисалы, чогулткан акчаңыз 60 000 сом болсо, бул акча алдыдагы 6 айлык чыгашаңызды жабат. Демек, алдыдагы 6 ай үчүн каражат жагынан коркунуч жок. Башкача айтканда, алдыдагы 6 айга сиз каржылык жактан корголгонсуз. Экинчи, каржылык коопсуздук деген эмне? Мисалы, ай сайын кетирүүчү чыгымыңыз 10 000 сом. Буга чейин акчаны чогултуп банкка салып жаткансыз. Ал сума 1 600 000 сомго жеткен. Бул суммага банк жылына 8% төлөп берди дейли. Ошондо 1 600 000 сомдун 8%-ы 120 000 сомдук киреше. Бул деген ай сайын коротулуучу 10 000 сомдун чогулткан акчаңыздын пайызы эле жаап жатат дегенди билдирет. Ушундай деңгээлге жетүү каржылык коопсуздукка жетүү. Үчүнчү, каржылык эркиндик. Бул абдан жакшы жашоого жетишкендик. Күндөлүк жашоодо кантип акча табам, эми кандай кылам, кантип балдарымдын окуусун төлөйм деген көйгөйлөрдөн арыласыз. Анткени сиздин буга чейин таап чогултуп койгон акчаңыздын сиздин муктаждарыңызды жаап берет. Тагыраагы, мындан мурун түзүп койгон шарт азыркы жашооңузга өз жемишин берип жатат дегендик. Мисалы, жашоо деңгээлиңиз көтөрүлүп, айына 100 000 сомдук чыгым кетирип жашап калдыңыз. Бул даражага жетиш үчүн банкта 15 миллион сомуңуз болуш керек. Мунун 8%-ы 1 200 000 сом. Мунун ай сайын 100 000 сомун иштебей эле коротуп жашай бере турган деңгээлге жеткениңиз каржылык эркиндикке жеткендик болуп эсептелет. Биз болгону банкка акча салуу мисал кылдык. Андан тышкары, эбиңизге жараша бизнестин түрлөрүн, акцияларды жана башкаларды карап көрсөңүз болот. Эгер айлык аз, жашоого эң керектүү муктаждыктарым тапканымдан ашып кетет деген нерседен такыр чыга албай жатсаңыз, анда каражатты көбөйтүү, кошумча иштерди жасоо деген жолдорду карап чыгыш керек. Ооба, булар көпчүлүк үчүн кол жеткистей көрүнүшү мүмкүн, бирок эбин тапкан көздөгөнгө жетет. Демек, ушундай бакубатчылыкка жетүүнүн баштапкы кадамы азыр ушул учурдагы тапкан каражатыңызды туура пайдалануу, келечегиңиз үчүн чогултуу. Эгер 10% эле эмес, банкка 20, 30, 50% сала турган болсоңуз, жогоруда деңгээлдерге батыраак жетесиз. Ал үчүн кылдат эсеп керек. Бай адамдын ой жүгөртүүсүн өзүңүздө жаратыңыз. Каржылык, сабаттуулукка бай адамдын ой жүгөртүүсү жана кедей адамдын ой жүгөртүүсү деген бар. Кедей адамдын ой жүгөртүүсү ал азыр тапканын азыр жеп, түгөтүп эле эл көзүнө көрүнүш үчүн тапканын корото берет. Мисалы,
Ар бир тойго бирден жаңы көйнөк ала берүү, эл көзүнө бапыратып той өткөрүү, кымбат унаа минүү. Бирок чөнтөгүндө кoko тыйыны жок, карызы чачтан көп. Бай адамдын ой жүгөртөсү алдыдагы келечеги үчүн азыр кам көрөт, азыр көрүшөт. Башкалар эмне дейт дегенди унутуп, келечек үчүн азыр тапкан каражатын үнөмдөйт. Бай адамдын да түрлөрү болот. Орто, кедей, чындап бай адамдар бар. Чындап бай адамдарга акча бул жөн гана каражат деген түшүнүк болот. Орто жашагандардын түшүнүгүндө акча баарын чечет деген түшүнүк болот. Чындап бай адамдар өзүнүн тапканын бөлүшүп, мисалы онкологияга каршы күрөшүүгө, экологияга кам көрүү деген сыяктуу чоң фонддорду түзүп, башкалардын да жашоосун жакшыртканга салымын кошушат. Ошол жерде адам өзүн өстүрүү керек деген түшүнүк башка планга чыгат. Азыр тапкан каражатыңызды үнөмдөп, келечегиңиз үчүн кам көрүшүңүз үчүн өзүңүздө бай адамдын мүнөзүн, ой жүгөртүүсүн жаратып, калыптандырууңуз керек. Качан гана адам алдыдагы 10-15 жылдагы келечеги үчүн азыр күрөшүшү керектигин түшүнгөндө, бай адамдын ой жүгөртүүсү кандай болушу керектигин түшүнөт. Ошондо гана каражатты үнөмдөп, азыр аракет кылат. Ал үчүн максатты так, туура коесуз. Элестетип көрө алгыс, тагыраагы реалдуу нерсени кыялдануу керек. Ошол учурдагы убактыңызды туура пайдаланыңыз. Күндө жасаган иш аракетиңизди кийин ошол даражага жеткере тургандай кылып аракет кылыңыз. Антпесе ар кимдин жетегинде кетип, убакыт текке кете берет. Кантип аракет кылып баштайбыз? Бир айда сөзсүз түрдө ала турган, мисалы, тамак аш, балдардын бала бакчасына, коммуналдык төлөмдөргө кетириш үчүн чыгымдар бар. Мына ошолор эң негизги чыгымдарга кирет. Бирок үйдө 3 көйнөк туруп тойго барыш үчүн 4-түнчүсүн алуу бул ашыкча, керексиз чыгым. Акча эмнелерге корош керектигин айдын башында тизмектеп, иретке келтирип алуу кажет. Ушундай жол менен гана акчага туура мамиле жасап, 5 жылдан кийинки жашооңо шарт түзө аласың. Башкача айтканда, үнөмдөө менен 5-10 жыл кыйналасың, бирок 5-10 жылдан кийин жашооң жакшырат. Көпчүлүк адамдар андай ой жүгүртпөгөндүктөн азыр да кыйналат. 10 жылдан кийин дагы жетишпестиктин айынан кыйналып жашай беришет. Ошондо бай адамдын жан дүйнөсү азыр эшекте кыйналып иштейт, бирок 10 жылдан кийин жыргап жашайт. Ушуларды билген соң максат коюп жашаганга гана ийгиликке жетет экенсиң деген түшүнүккө келет. Мисалы, 10 жылдан кийин мындай үйүм, жумушум, машинем болот деп элестетүүлөрүн, кыялдарын азыр кора алса, ошону азыр көз алдында элестетип көрө алса, анан ар дайым көкөрөгүндө болсо, учурда таап жаткан каражатына туура мамиле кыла алат. Болбосо, эң башка эмес нерселерге деле сиз үчүн маанилүү болуп көрүнө берет да, келечекке шарт түзүү артка жыла берет. Кедей адамдын ой жүгүртүүсүндө азыр гана жашаш керек болуп, келечекте жакшы жашоого аракет кылуу керектигин көрө албайт. Урматтуу көрөрман, эгер сиз бул видеону аягына чейин көргөн болсоңуз, сизге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Бул видео тууралуу ой пикириңизди комментарийга калтырыңыз жана биздин каналыбызга катталып коюңуз. Сизге чоң рахмат. Ma raison